Жакшынакайым жарык деп элесиң жан дүйнөм эле неге жеңесиң жашыл жарыктыр жаган жол менен качан келесиң качан келесиң. Салам урматтуу достор, өзүңүздөр уккандай азыркы үйрөнө турган ырыбыз, азыркы үйрөнө турган сабагыбыз Сыймык агабыздын ырдап жүргөн, Бейшекеев агабыздын ырдап жүргөн качан келесиң деген жакшы бир ыры бар. Аны азыркы жаштар ырдап жүрөт, ар кандай жаштар эл алдында, бирок азыркы жаштар Жакшынакайым деген тема менен ырдап жүрөт. Анда эмесе бул каерден базылат, ошону эң биринчи унутпаңыздар. Баарыңар билесиңер, кербезин берден чертилет. Ошол кербезин чертилген жерден чыпалакты көрдүңөр, ля си нотасына сөмөй келет. Могу сөмөйдү синин ордуна басасыңар. Бер чыпалак турбайбы? Ошол сөмөйдү чыпалактын ордуна басканда так ушул жерден, ушул пайсыдан Жакшынакайым деген ырды ушул жерден чертебиз. Бердин нотасын айта кетейин, убакытты кетирбейли. Мына ортосу ля, си, до, ре, ми, фа, соль. Дайбы жолу кайталайм. Бош ля, сөмөй си, ортоңку до, чыпалак ре, кайта сөмөй экинчи кыл ми, фа, соль. Жазып алыңыздар, эгер тетрадка жазып алыңыздар кыйын болсо. Анда эмесе биздин комузду бураганды билбей жатсаңыздар, эгер кайсы күүгө буралат деп менен көбү сурайт. Бул ортосу ля, экчети ми, ля, ми. Эгерде бураганды билбей жатсаңыздар, менин биринчи видеомдо жүрөк сыры, экинчи видео өксүк ыры деген видеону көрсөңүздөр, ошодо кантип комузду бураш керек деген темага кайрылып, комузду бурап, анан сабак баштаңыздар. Дагы бир жолу ортосу ля, экчети ми, нотасы ля, си, до, ре, ми, фа, соль. Ушул нота менен биз бүгүн Жакшынакайым деген ырды разбырып калабыз. Комузду бурап, комузду ушул жерден базып, тигил эки видеону көргөн болсоңуздар, ыстагы. Анда эмесе биз бүгүнкү ырыбызды 3 этап менен үйрөнөбүз. Биринчи этап өзүңүздөр билесиздер, өтө жөнөкөй этап, өтө жай, бир гана ылдый, өйдө деп чертебиз, биякты базып. Экинчи этабын уже бир аз колдун темпин кошобуз. Үчүнчү этапта биз фаршлаг, лига ушулардын баарын кошобуз, унутпаңыздар. Буга не керек? Дагы бир жолу айта кетейин. Комуздун буроосу кандай деп сурайсыздар көбүңүздөр. Комуздун буроосу ля, экчети ми. Дагы нотасын айта кетейин. Ля, си, до, ре, ми, фа, соль. Ля, си, до, ре, ми, фа, соль. Унутпагыла ушул 7 нотанын ля, си, до, ре, ми, фа, сольду. Дагы не, мен азыр нотага жазам. Ылдый болсо ылдый деп, өйдө болсо ө деп жазам. Ылдый болсо ы деп, өйдө болсо ө деп. Бердин нотасын билесиздер, Анда эмесе кеттик, баары даяр болсо. Суранса уктас сөзүн далайдын, суулардай аккан күндү санаймын, сезимим жыргап күлүмдөп жүзүм, сени ал келчү ай жолунду караймын. Жакшынакайым жарк деп элесиң, жан дүйнөм эле ай неге жеңесиң. Жашыл жарык нур жаган жол менен качан келесиң, ай качан келесиң. Бул биринчи этабы болду. Бул өтө оңой.
Көрдүңүздөр, мен жалаң өйдө терип черттим. Сиздер каалагансыздар жалаң айтыңыздар. Эч айырмасы жок. Буну үйрөнүп бүтпөсөңүздөр, түшүнбөй калсаңыздар, кайта артка бир аз жылыңыздар дагы, жылдырып туруп кайта кайталагыңыздар. Бул өтө керектүү эмеси, бул мындайча айтканда фундаменти, ушул ырдын фундаменти. Буну түшүнбөйүнчө, буну үйрөнбөйүнчө кийинки этапка өтпөгүлө эч качан. Буну үйрөнүп бүткөн соң, азыр буну өчүрөм. Экинчи этап. Биринчи этапты бүтүп, экинчи этапка өткөндөрдү куттуктайм. Анткени биринчи этап оңой болгону менен бир кыйла талап, эмгекти талап кылат. Экинчиси уже биринчисинде эмес, экинчисинде булар кошулат. Ноталар, жанагы базлаган нота болгону штрихтеринен ылдый өйдө дегендердин айырма бар. Анткени биз жалаң айтсак жана азыр ушуну кошобуз, унутпаңыздар. Экинчи этабын кеттик. Суранса утпас сөзүн балайдын, сулардай актан күндүз санаймын, сезимим жыргап күлүмдөп жүзүм, сени алып келчү ай жолду караймын, жакшынакайым жарык деп элесиң, жан дүйнөм эле ай неге жеңесиң, жашыл жарык нур жаган жол менен качан келесиң, ай качан келесиң. Ушундай экинчи этабы көрдүңүздөр, бир аз кыйыныраак, айырмасы могу эле. Калганы баардыгы биринчиге окшош эле. Үчүнчү этапка келгендер дайбы жолу куттуктайм. Анткени биринчи, экинчи этабы бул фундаменти жана ошондо дуал болуп эсептелинет. Ал биринчи, экинчисин үйрөнмөйүнчө буга келбегиле. Эгерде аны өзүңүздөр ишенбей жатсаңыздар, артка баргыла да кайта биринчи, экинчи этапты үйрөнүп, анан бул этапка келгиле. Биринчи этапты чертип атканда, чертип бүткөн соң өтүп кетпегиле, шашпагыла. Анткени бул эң главный жери. 10 жолу кайталайсыздарбы, 5 жолу кайталайсыздарбы, үйрөнмөйүнчө кайталай бериңиздер. Аны үйрөнүп бүткөндөн экинчиге өткүлө. Экинчини үйрөнүп бүткөн соң гана бияка келгиле, ага чейин келбегиле. Анда эмесе кеттик, Суранса утпас сөзүн балайдын, сулардай актан күндү санаймын, сезимим жыргап күлүмдөп жүзүм, сени алып келчү ай жолду караймын, жакшынакайым жарык деп элесиң, жан дүйнөм эле ай неге жеңесиң, жашыл жарык нур жаган жол менен качан келесиң, ай качан келесиң. Мен түшүнүп турам, азыр силер түшүнбөй калдыңар. Кантип базылды, эмне болуп чертилди, аккордтор колдонуп атат бу жерде. Эң биринчиден буну колдондум. Экинчиден ушуну колдондум. Үчүнчүдөн ушуну колдондум. Ушул үчөө бириккенде гана жаңктай үн чыкты. Мына жай чертип берейин. Суранса утпас жолду караймын, сулардай аккан күндү
колдон келишинче мен үйрөткөнгө аракет жасадым. Албетте менен да кемчилик кетет, сиздерден да кемчилик кетет. Мен черткеним башкаларга окшошпошу мүмкүн. Анткени менин бир черткеним экинчи черткенге кайта окшошпойт. Ар бирөөнүн басканы башкача. Бирок темасы бир, өзүңүздөр оккандай, ыры бир, текст бир, огуну бир. Бирок базылышы ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Биринчи, экинчи этабын үйрөнсөңүздөр, эгер такыр түшүнбөй жатсаңыздар, бул эменин алдында номерун жазып коем. Ошого кайрылып сураңыздар такыр түшүнбөгөн жериңиздерди. Ага чейин түшүнгөн жериңерди өзүңөр разбор кылып, нотасы менен, штрихтери менен чертип бериңиздер. Барыңыздарга ийгилик. Эгерде бир аз да болсо жардам берген болсом, каналга жазылып, ушул видео менен жакын туугандарыңыз менен бөлүшүп коюңузду өтүнөт элем. Анткени сиз үйрөнө албаган нерсени ал үйрөнүшү мүмкүн, ал үйрөнө албаган нерсеге сиз ушул видео аркылуу жардам беришиңиз мүмкүн. Макул, мээңиздер, саламатта калыңыздар.